Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Жайдын керемет берекелүү күндөрүндө мына ушинтип эшикте очокко казанга бышкан тамак өзүнчө эле бир керемет. Ошондуктан келиңиздер, бүгүн витаминге бай тамактардын бири бүгүн басма аттуу тамакты казанга чогуу жасайбыз. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Бардык азыктарды арчып, туурап, даярдап алгандан кийин отубузду жагып, казандын түбүнө куйрук майларды ичке тилип тизип чыгабыз. Үстүнө койдун майлуу эттеринен салсак, тамагыбыз аябагандай даамдуу болот. Албетте бардык азыктардын өлчөмүн өзүңүздүн үй бүлө мүчөлөрүңүздүн санына жараша алсаңыз болот. Мен бул жерде болжол менен 2 килограммдай эт алдым. 3 чоң пияздарды 2ге бөлүп, ичке туурап алып, эттин үстүнө себелеп чыгабыз. Ал эми татымалдардан жарым аш кашык тузду жана жарым чай кашык кызыл калемпирди эттин үстүнө себелеп алабыз. Жана кызанактан канчалык көбүрөөк болсо, тамагыбыз ошончолук ширелүү болот. Ошондуктан аябастан 4-5 даана помидорду 4кө туурап, үстүнө 2-3 даана сабизди салабыз. Болжол менен 10 чакты картошканы 2-3 бөлүккө бөлүп алабыз. 3-4 даана баклажанды чоң-чоң кылып туурап алабыз. Сарымсактан бир башты бүкүлү 3-4 тишчени майдараак туурап, тамагыбыздын бетине себелеп алсак ашыкча болбойт. Ошондой эле жарым чай кашык кара мурч жана өзүңүзгө жаккан кургатылган чөптөрдөн да кошуп койсоңуз болот, же кошпой деле койсоңуз болот. Ал эми калемпирди болсо ачуураак жана таттуу калемпирди аралаштырып, 5-6 даананы чоң-чоң бөлүктөргө бөлүп, тамагыбыздын үстүнө салабыз. Сөзсүз түрдө дагы жарым аш кашык туз картошканын үстүнө себелейбиз. Жашыл чөптөрдөн мен петрушканы салып жатам. Ошондой эле кинза, укроп жана райхан чөптөрүнөн дагы кошсоңуз болот. Кайрадан үстүнө 4-5 даана помидорду туурап салабыз дагы. Эң үстүнө капустаны 5-6 бөлүккө бөлүп, майдалап, тамагыбыздын бетине бастыра жаап чыгабыз. Кайрадан үстүнө бир аз татымалдардан себелеп койсок болот. Кызыл калемпир, кургатылган райхан чөбүнөн жана жарым чай кашык зире, жарым чай кашык кориандр кошуп койдум. Кааласаңыз 1 стакан суу куюп койсоңуз болот, эгер тартып кетет деп коркуп жатсаңыз. Кошпой деле койсоңуз аябагандай ширелүү болот. Капкагын жаап, отту аябай күчөтөбүз. Эми 15-20 мүнөттөй күчтүү отто кайнатып алгандан кийин отубузду азайтып, 1,5 саатка жай отко демдеп койсок, ошо менен тамагыбыз даяр болот. Достор, мына ушинтип биздин басма аттуу даамдуу тамагыбыз дагы даяр болду. Эгер аралаштырсак баары эзилип кетет. Ошондуктан алдына капустаны, үстүнө эт менен жашылчаларды салып алабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле аябагандай ширелүү болот. Эти дагы ушунчалык назик, жумшак болуп бышты. Эң үстүнө шорпосунан куюп коебуз жана жашыл чөптөр менен кооздоп тамагыбызды бере берсек болот.
Достор, эгер менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталып, коңгуроону басып койсоңуз да аябагандай сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.